Мына ушундай маанайда биз берүүбүздү алдыңызда улантабыз. Маектерибиз дагы спорт жаатында уланмакчы. Студиясынан орун алган жаңы саатыбыздын жаңы коноктору бар, биздин сыйлуу конокторубуз. Ар дайым биз менен иштешип келе жаткан мыкты инсандар студиясынан орун алды. Алар менен кесиптешим Алас мырза тааныштырат. Биз көбүнчө дээрлик статистика алганда кесиптеш дүйнөдөгү 60-70% адамдар булар спортчулар, эң кыялданган спортчулар болот экен. Демек бүгүн күнүбүздүн темасы кыялдануу, анан спорт тууралуу кененирээк кеп кылсак туура болчудан экен. Эми биз футболду бүтүрдүк дагы, акырын кичине жанагы Кытайда аябай өнүгүп кеткен спорттун түрү велосипедке өтө эле. Кандай дейсиз? Velo Friends Positive Cage коомдук бирикмесинин президенти Данил Кыдыралиев агабыз бизде конокто, жана ошондой эле да ошол коомдун эң активдүү мүчөсү Сардар Райымбеков агабыз бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кутман таңыңыздар менен. Кутман таң. Эми кыш бүттү. Жаз келди, ооба. Вело сезон ачылды. Дал ушул ачылыш, аземден ачылыш иш-чарасын кыскача айтып кетсеңиз болот. Эмне болду жылдагыдан? Саламатсыздарбы. Кыш бүттү, жаз келди дегендей, аюу чейинден чыкты дегендей болуп атат да бул жерде. Бирок бизде кышында да тепкен маанай болуп атат. Акыркы убакта биздики көбүн эсе спорт сүйүүчүлөр өзүнүн күнүмдүк турмушуна велосипедди дайыма колдонуп, кышта да тээп чыккан жарандарыбыз бар. Мен да бир аз тээп көрдүм, бирок айырмасы кышкысын смог деп коет го. Ошол бир аз күндүн суугуна байланыштуу жерге жакын болуп, анан велосипед тепкенде аба жирейбиз да. Аба жирегенде бир аз кыйынчылык тартап келет экен. Ошол үчүн мен бир аз азыраак тептим, бирок кышта да тээп чыккандар болду. Эми жазында болду, ачылыш болду, мындан ары вело тээп, машинени гаражга коюп, анан жумушка пробкасы жок, жыргап эле шамалдап тээп атабыз. Буюрса ошо жакшы. Буюрса эфирге дагы велосипед менен келдиңиздер. Эфирге эшиктен бир жолу суранып атып киргизип велосипед менен келдик. Эшикке жанагы кире бериш жерге байлап койдук. Эми мен эске салайынчы, ушул спорттун түрү да биздин жашообузга канчалык пайдалуу? Чыныгы чеберлер айтсынчы. Антпесе ишенбей атат биздин көрөрмандар. Эми математика айтсак, мисалы жок адам баскан менен велосипед менен 4 эсе кан көп айланат. Чүрт калган адам менен 2 эсе көп айланат. Мисалы ушундай да, статистика боюнча. Анан каны көп канчалык айлангандан кийин жанагы организмге пайдалуу да, с точки медицина жактанчы. Питание келет, организм себектүү болот адам. Ошон үчүн велосипед мындай жакшы нерсе да бул. Өзүңүз канча жыл болду дал ушул велосипед теп жүргөнүңүзгө? Мен аны санабадым, потому что велосипед тепкенде кичинекей жаштан баштап тепчү. Өзүм бирок көп эле тепем, алыс жака да тепкем. Эми эң алыс кайсы жакка чейин тептиңиз эле? Мен 17 жыл Жалалатча баргам. 17 жылы бул жактан. Ооба, 8 күн жеткем да. 8 күндө. Ооба. Кантип өттүңүз тиги ашууларды? Өтсө болот экен. Сүрөп өттүңүзбү? Эми чын айтканда жарым жолду сүрөп өткөм. Чыгыш бийиктерде сүрөп чыгыш керек болду. Просто ушундай экен да. Себептин алганда мен өзүм тынадам. Оор көйүп кетти деп анда жатып калгам мен. Утумда басып калгам. Анан кой эми пока жана өзүмдүн ден соолукка каршы экен, анан тияк деп басып жаткан эми акырындап өзүнүзгө карашып көңүл буруп. Ушундан кийин анан талчок болду да. Рекомендация берем, бүт бала элгичи. Бул айтам эле элексир здоровья деп коет го орусчада. Ошо бизге пайдалуу. Ошондо 8 күндө бир эле велосипед менен эч нерсе алмаштырган жоксузбу? Жок. Ошо чыккан менен эле. Агай, коомдук бирикме тууралуу сүйлөшсөз кылалы. Иштер кандай болуп атат? Иштери кандай болуп атат? Кандай жетишкендиктер бар? Рахмат. Былтыр дагы сиздердин студияга келгенде ушу биздин коомдук бирикме жөнүндө көп иш-чаралар болуп атканын, коомдук бирикменин өзүнүн түзүмү кандай экенин сиздерге бир сыр айтып бергем. Бирок ошондо дагы бүгүн да жаңылануу менен айтып берейин. Коомдук бирикме өзү баягы эл үчүн экологиялык таза вело спортту элге массалык түрдө жеткирүү жарыялоо болуп, анан бизде дагы башка
коомдук эмес, бир клубтар бар же болбосо бир өзүнчө бир акчанын жагына коюп койгон коммерциялык түзүмдөгү вело мындай өзүнчө бөлүктөр бар. А биз алардан айырмаланып жаштарды велога төртүп, кээде бир кечелерди уюштуруп калсак, велосипедди кандай тебиш керек деп баардыгына үйрөтүп бир ошондой иш чара. Анан жолдо жанагы коопсуздук боюнча дагы иш алып баруу боюнча дагы былтыр аракет кылганбыз. Быйыл да ошондой иш чараны кылып жүрүп атабыз. Коомдук бирикменин баягы максаты элге жакшылыгын артуу, велоспортту элге таратып, анан таза абага, ден соолук, улуттун ден соолугу, жаштардын келечеги деген эле маанай менен ошондон алысыраак кетпей иш чара өткөрүп атабыз буюрса. Бул жакын арада буюрса? Жакын арада эми биз дем алыш сайын эле эки жакка өзүбүздө баягы группа бар, кээде бирдеме жазып, жолугушуу кылып бир кече уюштуруп, жекелеп алыска тепкен спортчуларыбыз да бар да. Алар көптөр алыска тебелчи дейбиз, кое тургула. Биз жөнөкөй катмарды карайлык деп анан ошолорго да баягы акчалыгысы жок, мындай эле уюшуп эки жакка тепме уюштурмаларды уюштуруп баштайбыз жакында. Апрелдин аягында, май айында кылып, июнда ай сайын ай саны кыска, жөнөкөйрөөк бир кээде бир мекемелер болуп калат, инвалидтердики же болбосо бир аутизм деген оору менен ооругандардын санында алар да бизге кайрылуу болуп калса, аларга да вело жүрүш кылып, аларга да жакшылыгыбызды арнаган күндөр болуп келди. Эгерде андай иш чара болуп калса дагы биз аянбайбыз, жакшылыгыбызды кыла беребиз. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл шаарыбызда дал ушул велосипед тепкендердин саны көбөйдүбү? Былтыр жыл өткөн сайын көбөйүп атат. Кышында тепкендер да көбөйдү, жайында тепкендер да көбөйдү. Жайында тепкендер көбөйүп аз келгенсип, эми тартип маселесине көбүрөөк, жолдон жүрүүнүн баягы эрежеси дегенге көбүнесе ошол жака да көңүл бурсакпы деп. Кээде жана вело жолдордун көп түзүлүшү, ошол жолго эле мопеддер, жанагы берки жүргөн электроэмнелер деп коет, самокаттардын жүрүшү менен бир жалпы шаардын ичинде тартип алып келип, ошолор тууралуу да бир аз иш кылсак коомдук жакшы болот деген ойлор. Биздин шаарыбыз велосипед тепкенге канчалык ыңгайлуу? Биздин өтө ыңгайлуу деп айтууга деле өзүңүздөр билесиздер. Баягы мамлекеттик деңгээлде анча-мынча иш чара болуп атат. Бирок жолдун тардыгы, мурдагы градостроительствосы шаардын чийилгенде жөө жүрүүчү менен велодорожканын, вело жолдун ортосунун ал эсепке алынган эмес да. Ошондо эле баягы жерде жүргөн пешеходдон эле велодорожкага жолду бөлүп койду. Кыйналып ары бери тееп атабыз, эми бирок иш чаралар болуп атат, бир аз кыйынчылыктар бар. Ооба. Атайын жол болбогон үчүн адамдар менен жол талашып айдоого биз мажбурбуз. Ар кандай учурлар болуп кетет, кичинекей балдар чуркап кетет, анан жанагы сигналды баскан учурда укпай кетебиз. Былтыр да ушул маселени козгогонбуз, Борбор шаарыбыз Бишкекте атайын вело жолдор жок деп. Демек, бул нерсе азыркыга чейин актуалдуу маселе. Актуалдуу. Бирок дээрлик акыркы бир жылда биздин шаарыбызда бир топ көчөлөр түшпөдү, жаңыланды, оңолду. Ошол жакта менимче шарт жакшы эле болуш керек, мен көрүп атам. Шарттар жакшырып атат, нормативдер бар эмеспи? Ошолорду дагы сактаганга аракет кылып, улам жакшылануу. Бир нерсенин четинен баштаганда эле баары жакшы боло бербейт да. Ошол себептен жакшылыктар бар, алдыда үмүт бар. Анан жеке эле баягы вело тебүүчүлөрдү мен жактай бербей, жөө жүргөн адамдар дагы вело жолго өтө көп кирбейрээк болуп, өзүнүн чеги менен басып калышты. Анан баягы жаштардан арасынан бар, же болбосо келин жаштардан телефонду кармап алып, илгери бир зомби деген кинону көрчү элек. Үч жакты карабай эле маңдайынан чыкканда, бирок аларга деле катуу мамиле кылбай, абайлаңыз деген баягы ийкемдүүлүк мамиле жасаганга аракет кылып атабыз. Вело тебүүчүлөрдүн арасына дагы тартиптүү бололук. Бул техниканы тепкенден кийин алардын дагы ошончолук жолго болгон акысы бар деп эле ошондой иш чараны кылып атабыз колдон келишинче. Анан жана айтып атпайсызбы, кышында да тепкендердин саны көбөйт депчи. Бул канчалык деңгээлде ден соолукка кооптуу? Көбүнесе мен өзүмдүн баягы жашыма карата
шамалда дагы канча тээп жүрсөң, ден соолуктун каршылыгы ошончо болуп, оорубайм деген киши эле оорубайт экен. Эгерде жазында, күзүндө мен тээп калдым, кышында тээп атабыз. Өйдө да чыкканда тердейсиң. Ылдыйга кеткенде шамал бетиңе. Баягы тер карышат деп коет го. Бирок тер карышканда 1-2 оорумуш этип аягында оорубай калат экенсиң. Анан кышында дагы жакшы. Ошон үчүн сезондо кыш же жай дегенде да токтотуп койсо, эгер ыңгайлуу учур болсо, абдан эле жакшы болот. Абдан жакшы. Коомдук бирикменин активдүү мүчөсү катары Сардар байке, сизге суроо берейин. Биз дагы кандай иштерди кылышыбыз керек ушул спорттун түрүн өнүктүрүү үчүн? Мен ошондо эми кандай иштерди кылсак болот дагы? Сиз баягы великтеп баратканда ойлонуп атасыз да. Айынан ушундай болуп койсом болот. Биз да көп ойлонобуз да, анан ошо мен ушул биздин власть мисалы өстөрдө мындай алдына салып, мына генплан кылганда, проект болгондо ошо бизде учет кылса болот да, мисалы велодвижение, велосипед коюп, мындай байке айткандай эле ошо проект салышат өзүнчө движение. Биз аралашпай эле. Биз өзүнчө ошол ылдамдык менен токтобой кетишибиз керек деп коебузбу? Жок, Бизди эч ким токтотпош керек болсо шамалдагы. просто эми бул мынада адам саны көбөйдү, машина саны көбөйдү, пробка көбөйдү. Бул али жок, какой-то выход табыш керек да ошо. Жылса Сардар мырзага бүт шартты түзүп бергиле. Ооба. Кыйналабыз баарыбыз. Бирок эми ошо мына жашоо аппарат да велосипедкечи баарыбыз экодвижение. Түтүн жок, ден соолук баарыбызга. Мисалы, дал ушул велосипедди Данил мырза, каалоочулар биз жөн эле жарандар айдап жүрбөйбүзбү, тээп жүрөбүз. Анан дал ушул спортту өнүктүрүү үчүн менин оюмча дагы бир дал ушул велоспорт конкурстары керек го дейм, көбүрөөк. Ошондон улам кызыгуулар көбөйөбү деген бир ой пайда болуп атат да. Ушундай конкурстар жетиштүү эле биздин өлкөбүздө. Абдан эле туура айтасыз. Эгерде велосүйүүчүлөрдүн ортосундагы бийлик өкүлдөрү, мэриялар иш-чарага дайыма ушундай кылып туралы деп көбүн эсе кеңешип, анан чогуу иш алып баралы деп турса, андай аябай жакшы болот. Бирок мэриянын деңгээлинде көп иш-чаралар болот экен, алар көбүн эсе велоспортко да көңүлүн бура албай калат экен да. Мен жакын арада депутаттар составына электро жанагы служебный автолорду берели деп атпайбы? Менин оюмда баарына велосипед берсе жакшы болмок. Ошону мамлекеттик деңгээлде велотеп өздөрүн баягы көрсөтүп, мына экологиялык таза эмне үчүн смог менен күрөшүп атабыз деп. Ошо велоспортко өткөрүп, жок дегенде бир 60% велого өтсө эмнеси жаман болмок. Андан эле жакшы болмок. Велосипедди өздөрү тээп көрүп, кайсы жерге кандай жолду эмне кылса болот экен, эл менен байланыш иш-чара кандай болот, дагы да жакшы жагында болмок дегендей да. Баягы мен тамаша катары да айтып кетейин, бирок аны чындыкка айландырса өтө эле жакшы болот менимче. Сиздин оюңуз боюнча дал ушул коомдук бирикменин жетекчиси катары көз карашыңыз кандай? Ушул нерсеге өтүшүбүз мүмкүнбү? Мисалы, мамлекеттик кызматкерлер велосипед айдап, жумушка барып, жумуштан келип. Эми биздики башка мамлекеттерге салыштырганда Европаныкы, мэр города же губернатор жогорку рангдагы адамдар деле жөнөкөй адам катары велосипед тээп, эл менен аралашып жүрө берет экен алардык. Бирок биздики ортодогу улуттук менталитетпи же эмне жок, депутат болгондон кийин ал же жөө басып же эл аралаганга болбойт. Капкара машинада жүрүш керек. Ала кара машинада жүрүш керек, ана кабак түйүлүп жүрүш керек дегендей болгон бир жөнөкөй нерселерге эми тамаша эретин да. Бирок эмнеге велосипедке абдан депутаттар арасынан мэриядан бир кызматкерлер, жаштар велосипед тээп анча-мынча үндөгөн маалыматтар болгон, бирок ошол учурда эле пайда болуп анан кайра көргөн жокпуз тепкендеринчи. Дайыма тепсе жакшы болот эле да, эл аралап. Анан аларды дагы элдер көрүп, анан вело жолдор кеңейсе, бир күндү вело жүрүш, жалаң гана велосипед менен жумушка келесиңер десе, аябай жакшы болмок. Менимче, ошондой иш-чаралар. Айтпасак да белгилүү, мисалы шаарыбызда болуп жаткан жол тыгындары, бул жол тыгындарына да бир чечим бар да. Убакыт өтөт, мисалы жылдан жылга эмес, күндөн күнгө автоунаалардын саны көбөйүп жаткан учуру. Мисалы бүгүн мен 10 мүнөт жол тыгында турсам, эртең 20 мүнөт, бүрсү күн 30 мүнөт ушунтип эле машинанын көбөйүп жаткан учурда, балким ушул жол тыгындары жөн өзү эле алып келип коет баарыбызды велосипед айдаганга. Ушундай деле болушу мүмкүн да. Туп-туура айтасыз. Жанагы мен жаз келип күн жылый баштаганда эле
машинемди жуудуртуп туруп токтотуп саласыз. алып барып гаражга киргиздим. Жайдын күнү жумушка барганда күндө турат. Анан стоянкага алып барасың. Эртең менен туруп барганда мен машина менен пробкада барсам, жарым саатта барсам, а мен 13 мүнөттө барып атам. 13-12 мүнөттө ырдап, шамалдап, кээде вело тепкендерге жаңы баштагандарга айтып коюн деп, жалкоонун жумушу депчи. Бир күйлөп койдуң, шашпай кете бересиң, анан кыйналганда бир күйлөп коесуң, чарчаган маалда дем алып алганга жетет, бат көнөт ошон үчүн. Анан мына кайра пробка дегенден саат же жумуштан кечигип калсам 5те жанагы пробкалар башталат деген маалда шашасың го, жумуштан кагазың бүтпөй калса да бүтүрүшкө. Мында шашпайт экенсиң. Ай, вело темир атым бар, калган маалда кетем деп кала. Саатта 6 болобу, 7 болобу, акырын жолдун жээги менен, жолдо тыгындар турса, сен бутуң менен капталды карап, жакшы ойлорду жүргүзүп коюп кете бересиң. Кичинекей кезимде бир табышмак жаттадым эле кесиптеш. Жем жебейт да суу ичпейт деген, май жебейт деген. Ал велосипед Көрсө бул табышмактын нар жакта катылып жатканы велосипед экен. Эми макул, жана кээ бир шарттууларды да эске алалы. Болгону биз баягы сергек жашоону үндөп атпайбызбы? Эми мындай кылалы. Ар кандай дүйнөлүк жарышта, биринчиликтерде биздин өлкө, сиздин оюңуз боюнча көп жыл бул спорттун түрү менен жүрөсүз. Биздин өлкөдө жетишкендиктер болобу негизи буюрса келечекте? Биздики спорт жаатында мамлекет деңгээлде аябай эле көңүл бурулуп атат. Күрөшкө, башка түрлөрүнө, бирок велого өтө көп берилген жок. Бизден жалгыз бирин экин жарандар коомдук бирикмеге бизге кайрылып кат жазып бергилечи. Европага, башка жакта Mountain Running деген бир нече мамлекет аралык жүрүштөргө катышып келгендер бар. Анан эптеп акчасы жок, анан элден сурап чала була барып келгендер бар, анда жок. Демек мамлекеттик тараптан колдоо жок. Жок, мен кошумчу болобу? Кошумуз. Албетте. Жок, мамлекет тараптан бар. Бир аз бар да. Бизге мисалы Швейцария деп коет го, Швейцария. Бизге мисалы условия бүт бар бизге. Тоо бар, жолдор бар, Машка турган жерлер бар. Ооба, бул эми футбол караганда мындай кандай эле. Бул эми бул кымбат да, бул вело бул каражат көп кетет да бугачы. Мамлекет көңүл бурбайт, бир аз таланттар чыгат биздечи, катуу аялда. Бирок аларды байкап туруп, чет мамлекет чакырып кетип калышат да. Бизге жана бар, Золотые колеса деген вело команда бар. Тренер бар. Дядечкин деген мыкты өзү убагында жакшы тепкенде велоспортчу. Азыр таланттар өсүп жатат, жаш балдарды. Чыгат, бирок талак берет да. Потому что кыргызстандын күчтүү спортсмендер чыгат да, мындай. Аларды сырттан байкап эле алып кетишет. Демек өзүбүз барктап колдой албай жаткан спортчуларыбызды байкаган кыйын мамлекеттер алып кетип жаткан учур эми кетпейин десе да кеткенге мажбур. Анткени бул жакта талантын көрсөтүп, кыргыз элегин желбиретейин десе шарт жок, колдогон адам жок. Анан каражаттын тартыштыгынан болбой эле макул болгонго мажбур. Колдоо бар, бирок жетпей атат да, кичине мындай. Андан жакшы көңүл бурса жакшы болот. Так колдоо жок деп айта албайбыз, бир аз бар, бирок жеткиликтүү деңгээлде эмес. Дагы бир айта турган кыстырма деп коеюнбу. Биздин жеке эле вело сүйүүчүлөр эмес, биздин жашоо шартыбыз, жаратылышыбыз ушунчалык жакшы деңгээлде экен велоспортко. Европадан 1800 километрби, дайыма жылда өткөрүүчү Европа, Франция, Италиянын баары келип, ушул биздин Кыргызстанга көл аралап, тетиги тоолордун баарын аралап, атайын жолду даярдап велотрек. Ошону жылына өткөрүп атышат. Баасы аябай кымбат катышуучулар. Кыргыздардан аларга да катышып жакшы жетишкендикке жетүүчүлөр бар, бирок бизде баягы каражат жагынан кармалып калгандар бар. Анан баягы жашоонун түркөйдүн жашоонун эмеси менен эле бир аз баягы өтө көңүл бурулуп, баягы машыга албай, анан бирок арасынан катышкандар бар биздики. Бизде жаратылыш берип койгон баардыгын. Бериптир, айтып атпайбы. Башка жакта атайын жол салып алышпанан кийин тебат. Европалыктар ошо биздин жаратылышты өздөрүнө баягы кабыл алып, акча таап атышат алар. Канчалаган миңдеген долларды кошуп, анан жылына эми азыр жылына саны көбөйүп атат ошолордун. 1800 километрлик. Күн-түн теп, 2 саат уктап, кайра ошондой дегендер. Былтыр бир француз уткан, быйыл дагы ушундай иш-чаралар болуп атат артык. Европанын деңгээлде, дүйнө жүзүнүн деңгээлинде деп койсок болот. Бизде эми
ушинтип отуруп бир чоң жарыш кылалы эми. Жарыш кылалык, анан сиздерди чакыралы. Былтыр эле чакырганбыз, бирок сиздерди көргөн жокпуз дегендей. Кошулуп калсы. Биз телефондон көрүп атып. Сиздер да велосипед тебиңиздер. Иш-чара алып баралык. Макулбуз. Жалпы көрөрмандарды чакырып өтүңүз. Деги эле ушул спортко. Урматтуу көрөрмандар, велоспорт абдан улуттун деңгээлинде көтөрсөк болот. Бул аябай ден соолукка пайдалуу да, пайдалуулугунан. Анан баардыгыңыздарды велоспортко чакырам мен. Биз велосипед теп өзүбүз жашарып атабыз мына. Жашыбызга карабай, рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы ушундай спорт ден соолуктун чың болушуна өбөлгө түзгөн велоспортто өнүктүрүп өлкөбүздө шарт жок болсо дагы мамлекеттен бир колдоо күтпөй бирөөгө барып арың-сыңызды айтпай өзүңүздүн колдон келген аракетти жасап өзүңүздүн коомдук бирикмени түзүп элибиз үчүн аракет кылып жатканыңыз үчүн сизге ыраазычылык, анан сөзсүз түрдө Даниил мырзанын жанында колдоп турган мыкты активисттерге дагы ыраазычылык билдирели. Иштериңиздерге ийгиликтер болсун. Биз жыл сайын айта беребиз, керек болсо ай сайын, керек болсо күн сайын айта беребиз. Анткени бул чындыгында велоспорт ден соолукка болуп көрбөгөндөй пайдасы чоң. Бул физикалык жактан мыкты болсо, экинчи жагы ошол эле жол тыгыны, убакытты үнөмдөө, убакытты текке кетирбөө. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчү, биз дагы убакыттан пайдаланып сиздерди дал ушул велосипед тебүүгө чакырып өтөлү. Даниил мырза айткандай, жаз келди, күн жылыды, эми болсо унааларыбызды гараждарга коюп, велосипедке өтсөк мыкты нерсе болчудай. Деги эле жапа тырмак чогуу чаран сергек жашоону өзүбүз түзүп алалы. Колдо баары жаратылыш турганда, Бар болуңуздар. Рахмат. Биз болсо программабызды уланта берели. Дагы сүйлөшчү сөздөр бар кесиптеш. Дагы көрүшөбүз. Ошол себептен таң шоу программасы менен бирге болуңуздар.